Мен тура түшүнүп атам. Это Туп-тура айтып атасыз, это студент. Он еще не получил врачебную Туп-тура айтып специальность атасыз, и это подтверждение на студент. профессию. Бирок сиз уксаңыз мени кыйкырбайм. Бирок ошол эле студент азыр ординатор болуп кийин деген бизге врач болуп келеби? Жо азыр студенттердин баарын тең частный клиникага же болбосо чет өлкөгө кетирип коюп каяктан биз врач табабыз? Эдил Жолдобаевич, сизге сөз берилет. 5000 сом алып атат да эмне эле? Ооба, 5000 сом алат. Анан эмне анан жок деп атасыздар азыр анан? Мени калпы чыгылып атасыздар. Мен жок деген жокмун. Мен сиз менен урушайын деп келген жокмун. Справка боюнча 22 000 сом. Туура айтып атасыз. 20 000 сом 20 миңден 30 миңге чейин алышат да. Бул дагы ошо стажына Мени карата. текшерип атасызбы? Мен сизди текшерген жок, мен сизге суроо берип атам. Давайте этот вопрос закроем. Венера Калбековна. Я не хочу, чтобы вы комментировали. Я хочу ответить. Я не хочу, Вы чтобы мне вы сказали, комментировали. я не я не позволю вам прошу. вводить в заблуждение. Ординатор это не врач, вы знаете об этом? Анан Элдил Жолдобаевич менде суроо болуп атат да мындай. Мынакей азыр мага Каракол шаарындагы областной больницанын врачтары кайрылып атат да. Айлык акысы жөнүндөчү. Өзүңүз билесиздер, бүгүнкү күндө врачтар канча сом зарплата алат экен? Элдил Жолдобаевич. Канча сом зарплата алышат врачтар колуна? Мен жооп берейинби? Оза Аида Исатбековна биз айттык, өтө аз алышат деп. Жок, ошо өтө аз болгондо айтсаңыз, суммарно канча сом алышат? Мына менде колумда турган справка боюнча 22 000 сом. Туура айтып атасыз. 20 000 сом 20 миңден 30 миңге чейин алышат да. Бул дагы ошо стажына карата. Мени текшерип атасызбы? Мен сизди текшерген жок, мен сизге суроо берип атам. Улантырайм? Ординаторлордун зарплатасы канча экенин билесизби? Сиз жооп берсеңиз. Билбейм. Биз Элдил Жолдобаевич менен суроо берип атам. Жок, сиз сурооңуздун эмесин айтсаңыз, мен уже жооп бердим. Элдил Жолдобаевич, мен суроомдун мааниси ошо болуп да, бүгүнкү күндө ординаторлордун зарплатасы канча сом экенин билесизби деп сурап атам. Бул туура эмес, өтө аз алышат. Канча болсо да. Туура айтасыз. Ошо өтө аз болгондо канча сиз үчүн аз деген канча бул? Менде бүт справкалар бар, сизде деле ошо Жок, справка бар. түшүнүп атам. Сизде справка бар, менде да бар, бирок ошо эл угуп атат да, биз эл үчүн айтып койсоз, ошо ординаторлордун айлык акысы бүгүнкү күндө канча сом? Кайсы райондо, кайсы клиникада ар бир ординатор Иссык-Куйская область айтып атам, Каракол шаарынын врачтары, ординаторлору кайрылып атат. Бүгүнкү күндө ошол тараптагы врачтардын, ординаторлордун зарплатасы канча сом деп мен сизден сурап атам. Өтө аз деп мен сизге жооп берип атам. Мен тактап кетсеңиз, ошо өтө аз деген. Это, понимаете, слово аз это такое растяжимое, и для каждого на понимание. Для вас это может быть 10 тысяч аз, а для кого-то это 2000 может быть. Поэтому озвучьте. Именно Каракол больницанын кайсы ординатору канча зарплатасы алат, бул справкасын Аида Исатбековна берип койгула. Мен айтып атам сизге, өтө аз. Мага берип кереги жок, байке, мен билемин буну канча экенин. Я просто хочу, чтобы вы озвучили, сколько это. Я тогда озвучу, если сиз билбесеңиз, Элдил Жолдобаевич билип алыңыз, я озвучу. Можно я договорю, пожалуйста? Эдил Жолдобаевич, Я же говорю. кичине өзүңүздү кармаңыз, тартипти кармайлы баарыбыз бири-бирибизге. Бүгүнкү күндө ординаторлор 5 миңден 7 миң сомго чейин алат экен. Эң көп алганды 9 миң сом экен да. Мен бул эмне себептен бул маселени көтөрүп атам? Мына айтып атасыз, нехватка кадров деп. Ординатор на сегодняшний день получает от 5 до 9 тысяч сом. Они в поисках работы, они в поисках, как быстрее уехать за границу. Как мы будем этот вопрос решать? Где есть потенциал? У нас 5000 сомов на руки не получает. Аида Исатбековна, не вводите людей, общественность в заблуждение. Никто у нас 5000 сомов не получает. Элдил Жолдобаевич, сизге сөз берилет. Тартипти кармалык, урматтуу чакырылгандар, урматтуу Медер Радышевич, сиз так жооп бериңизчи. Барбы сизде маалымат? Канча алып атат биздин ординаторлор? Базовый ставка 7040 сом, базовый ставка. А со всеми учетами, удержаниями айтпайсыңар, 5000 сом алып атат да, эмне эле? Ооба, 5000 сом алат. Анан эмне анан жок деп атасыздар азыр анан? Мени калпы чыгылып атасыңар. Жок, мен жок деген жокмун. Мен базовый ставканы айтатам, 7040 сом, ошо удерживать. Базовая ставка. Элдил Жолдобаевич, да, уксаңыз, мен сизге сурап атам. На руки сколько получает тогда? Кыргызча, орусча айтайынчы анда. Я сказала, на руки получать на сегодняшний день от 5 до 9 тысяч сом. В чем проблема? В чем вы ко мне претензии предъявляете? Аида Исатбековна, Элдил Жолдобаевич, можно, пожалуйста, вам еще, Венера Калбековна, слово же еще не давали. Мы, наверное, не на базаре сидим, давайте не будем сейчас.
Вы же мне только что вопрос Доказывать задали. кто что, деп. Эдил Жолдубаевич, Я выключите вопрос еще вам пока не телефон. Микрофон задавала. выключите. Я просто подтверждаю то, что я говорила. Я говорю, на руки получит от 5 до 9 тысяч сом. И все. Вы мне сейчас претензии ставите, то, что это я неправильно говорю, что на сегодняшний нет такой зарплаты, как 5 тысяч сом. Вот, пожалуйста, ваш замминистра сейчас это подтвердил. Можно и я все. отвечу? Давайте этот вопрос закроем, Венера Калбековна. можно я отвечу? Я не хочу, чтобы вы комментировали. Я хочу ответить. Я не хочу, Вы чтобы мне вы сказали, комментировали. я Я не не позволю вам прошу. вводить в заблуждение. Ординатор это не врач, вы знаете об этом? Вы знаете, что это студент Эдил еще? Жолдубаевич, мен тура түшүнөт Это студент. Это студент. Он еще не получил врачебную Тура айтып специальность и атасыз, это подтверждение на студент. профессию. Бирок сиз уксаңыз мени кыйкырбайм. Бирок ошол эле студент азыр ординатор болуп кийин деген бизге врач болуп келеби? Жо азыр студенттердин баарын тең частный клиникага же болбосо чет өлкөгө кетирип коюп каяктан биз врач табабыз? Мен тактоо иретинде да Медер Адышевич айтыңызчы, ординаторлар азыр иштеп атышат да, туурабы? Алар ошо келип окуусун да өтүп атат, параллельно ишин да алып барып атат. Ошондо алардын айлык маянасы 5000 сомбу? Так айтып бериңизчи. Так айтып берейин мен. Клиник координатор ошол жерде организацияларда вакансия болсо, ошол врач укугу бар, штатка алышы мүмкүн, бирок кабинет министр токтому менен ал маянасы 10% азыраак болот да врачтанчы. Ошондо клиник координатор 10% аз болгондо ал төмен 300 ставкасы болот да, базовыйчы. Ошо клиник координатор ошо налоговый отчисление баары менен, социальный отчисление менен ошо 5000 болуп калат да, клиник координатор. А жаңы врач келип иштеге турган врач, ошонун айлык маянасы канча болот? Жаңы врач келгенде базовый ставка 7040 сом болот. Бирок жаңы врач келгенде ошол жакта дежурствосы болот, 1,5 ставка болуп туруп, мына минимальный айтып кетейин мен, средний минимальный айтканда бизде 22 жылы 14666 миң сом болду, минимальный зарплата, среднийчи. Бирок жаңы врач келгенде ал ошол комиссия жок болот, конечно, квалификационный категориясы стажы Жок, ал жагы түшүндүк. Ал жакта маселе жок. Өзү састактап берип атасыз. Эдил Жолдубаевич, сиз туура түшүнсөңүз, мен сиз менен урушайын деп келген жокмун. Мен болгону ошол бүгүнкү күндөгү ошо ординатор 5000 сомго иштеп аткан ординатор келечектеги биздин доктор, дарыгерлер болот. Ошолорду чет өлкөгө кетирбестиктен, ошолорду частный клиникаларга алдырбастыктан кандайдыр бир программа барбы оюңарда мындай? Ошону эле айтып атам. Мен сиз менен урушайын деп келген жокмун. Сиз кабыл алсаңыз бул деген жумуш. Туура айтат Аида Исатбековна. Өзү негизи Эдил Жолдубаевич бизде мындай да маселе. Жаңы врач, мейлі ординатор болсо, айлык маянасы аз чын эле. Ординатор себеби, ал еще окуусун окуп атат, параллельно бир жумуш болсо, ошо бир жумушун аткарат. Анысы да бар. Бирок жаңы келген врачтар айлык маянасы аз. Андан кийин дагы бир маселе бар да, ошо жаңы келген врачты кабыл алыш үчүн ошо жаңы врач ошол жерде келген жетекчиге сөз түрдө акчасын берет да. Ошол жетекчиси ошол акчаны талап кылат. $3000 болобу, $5000 болобу, бул кандай көрүнүш вообще, Эдил Жолдубаевич? Медер Адышевич, мен ошону алымкада Садиничкада айткан болчумун. Ошону токтотосуңарбы же токтотпойсуңарбы? Токтотуш керек ошону. Анда эгерде силер ушуну токтотпосуңар, анда бизде дарыгерлерибиз калбай калат. Баары кетет Россияга. Туура айтып атат, айлык маянасы аз. Эң биринчи. Экинчиден ошо жетекчиге да акчасын бериш керек. Бул эмне деген көрүнүш? Буну качан токтотосуңар? Болду да, бүттү да. Кичине өзүбүздүн врачтарыбызды кичине калтыралы өзүбүзгө. Аракет кылалы, шарттарды түзүп берели деп биз баарыбыз аракет кылып атабыз, баарыбыз ошону эле айтып атабыз. Бирок ошо ошо жетекчилер менен сүйлөшүңөр керек, же бир кандай бир программа, бир мындай иш алып барышыңар керек да. Бул ушундай көрүнүштөр аябай көп. Бизге кайрылып атышат. Эдил Жолдубаевич, бизге кайрылып атышат да. Сиз ошону может билген жоксуз, бирок ушундай көрүнүштөр бар. Гулкан Сакина, сизге сөз. Венера Калбековна, сиз сүйлөп атасыз берди. Председатель комитет, сиз сүйлөп атасыз. Тиги экөө өзүнчө разборкага киришти. Биякта председатель комитет сүйлөп атат, тиги сөздү эч ким укпай эле, тияктан киши чакырып, тиги киши сүйлөп атат. Биякта сиз сүйлөп атсаңыз, Эдил Жолдубаевич кечирип коюңуз.
Сиз күлүп атасыз. Бизге элдер кайрылып атат, муну токтоткула десечи. Жо, сиз күлүп атасыз. Берге күлгөнү келдиңизби? Мындай кичине бири-бирибизди уважать этеличи. Кайсы кыз? Эдил Жолдубаев тетиги кыздын аты бар. Тетиги эркек дагы монтип атат, мага эркек баш менен аял киши деп айтышып атат тетиги киши деп. Мен я себе такое не позволяю. Алдагы кыз кагып силкип атат депчи. Мен просто жанатан бери мындай угуп отуруп, мындай калыстык сөз. Эми мен айтып атам. Эдил Жолдубаев, сизге эч ким сөз берген жок. Мен угуп туруңузчу. Эдил Жолдубаев, сизге ирети менен сөз берет, же болбосо биякта председатель комитет сүйлөп атат, сиз күлүп отурасыз, сизге сөз кезеги келгенде берилет. Берилет да азырчы. Анан азыр сизге сөз сурай турган сөз болбосо деле сизге анда микрофонду күйгүзүңүз да сүйлөй бериңизчи, анда айтыпчы. Жок, анда сиз айтып атпайсыз, мага сөз бербесеңер эмне чакырдыңар депчи. Төрайым айтып атканда сиз күлүп аттыңыз. Мен ошон үчүн чыдай албай, сиз менен сүйлөшүп, берде күлкүлүү сөз айтылып аткан жок. Элдин көйгөйү. Эдил Жолдубаевич, сиз биринчиден бул жерде депутаттар айтып атканда бизди могу кыз айтып атат деп ойлобойчу. Элдин көйгөйү, эл айтып атат деп түшүнүңүзчү. Биз элдин атынан сүйлөп атат деп түшүнүңүзчү. Могу кыз мени кагып атпайбы депчи. Сизди элдин көйгөйүн айтып аткан үчүн ошол силерди ошол суроого жооп берсин деп атабыз. Силерден сураныч, биздин айтып аткан сөздөрдүн баарын кабыл алыңыздар, эл айтып атат деп кабыл алыңыздар. Анан эмоция калтырбай, Жашнакай жооп бериңиз, Эдил Жолдубаевич. Бул биринчи эле жол эмес. Парламенттен кечирим сурагансыз. Жашнакай өзүңүздү токтотуп, Жашнакай мындай ирети менен суроолорго жооп бериңиз. Рахмат. Рахмат, Гүлкан Сакеновна. Урматтуу чакырылгандар, бир тартипке келели, баарыбыз бири-бирибизди сыйлайлы. Бул жумушта сүйлөйбүз, суроо беребиз. Эдил Жолдубаевич, сиз да түшүнүңүз туура. Эми бизде дагы көп маселелер бар. Аида Сатбековна, сизде барбы суроо? Бериңиз. Да, у меня вопрос к председателю ФОМСа.